Allah Taala'dan suraylı, ya Allah, menin жүрөгүмдү ibadatка aç. Menin жүрөгүмдү ibadatка koy. İbadatка menin жүрөгүм тартылсын. Азыр биздин жүрөгүбүз дүнүйөгө тартылат. Биздин жүрөгүбүз болсо күнөөгө тартылат. Анткени күнөөгө шайтан кооз кылып көрсөтүп, бизди ушундай кылып койду туугандар. Ошон үчүн шайтандан паана тилейли. Ya Allah, шайтандын ар кандай кылыктарынан мени сакта депчи. Мына Меккеде кээде адам бекапар болуп, туура эмес сөз сүйлөй берет. Кээде бекапар болуп, туура эмес иш кыла берет. Кудай сактасын. Өтө этияттап жүрөйлү. Тилибизди этияттайлы, көзүбүздү этияттайлы, пейлибизди жана башкаларыбызды, кыял жоруктарыбызды этияттайлы. Бирөөнү капа кылып албайлы, бирөөнүн жүрөгүн оорутуп албайлы. Бардык Алланын коноктору, карасы болобу, агы болобу, кичинеси болобу, чоңу болобу, бизге жагабы, жакпайбы, Алланын коноктору, мейлиби? Ошон үчүн Алланын конокторун сыйласак, жараткан Алла Таала бизге сый көрсөтөт. Алла бизди сыйлайт туугандар. Шайтан болсо акырын бирибиздин айыбыбызды көрсөтө баштайт, бирибиздин кемчиликтерибизди көрсөтө баштайт. Мынаны карасаң, сүйлөгөнү жакпайт, тамак ичкени жакпайт, отурганы жакпайт депчи. Бул бардыгы шайтандын бизди сизди алаксытып, арамга күнөөгө тыгып аткандын азгырыгы. Ошон үчүн Аллахымдан дайыма паана тилейли. Ya Allah, шайтандын азгырыгынан мени сактай көр. Шайтандын ушу жамандыкка чакыргандан мени сактай көр деп Алла Тааладан дайыма паана тилеп турайлы. Мына Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, сабырдын түбү сары алтын дейт тургандар. Шүгүрчүгө Алла Таалам соогундагы неаматты көбөйтүп дагы берем дейт. Ошон үчүн намаздарды куп, жүрөгүбүздү салып, берип, дитибизди коюп окуйлу. Зикирлерди аябай Алланы эстеп кылайлы. Ол биз күнөөкөрбүз. Алладан кечирим сурап турайлы. Аракет кылайлы күнөөдөн сактанганга, күчүбүздүн жетишинче. Жана ибадаттарды толук кылганга аракет кылайлы. Туугандар, мына алдыдагы турган тоо Жабали Саур деп коет. Не деп коет экен? Просто уктагандарды кичине ойготуп койгола, көрүп кайра көзүн жумчата берсин. Көздү бир ачып койсун, көргөндөн кийин кайра жумуп алсын. Болобу? Сүйлөштүкпү? Жаныңыздагыларды кичине көздү ач деп атат дамыла деп кой, болду. Всё, көздү эле ачса болду. Кулак ачылат сөзсүз. Көз ачылса кулак ачылат. Кулак ачылса жүрөк ачылат. Кандай дедиңиздер? Всё, мына алдыдагы ушул тоо Жабали Саур деген. Саур деген өгүз деген сөз. Бул тоо өгүзгө окшош. Тиги күн чыгыш жактан карасаңызчы. Бунун тарыхы, касиети пайгамбарыбыз ушуга чыккан. 3 күн турган. 3 күн жашынган. Ушул жерде 3 күн Алла Таалага кайрылган. Меккеге качып жөнөгөндө, көчүп жөнөгөндө жанында Абу Бакыр Сыддык разыйаллаху анху бар эле. Өзү сол жак тарапта Мединачы. О Каабанын саат азыр сол жакта турат мына Кааба. Кыблабызчы. Ошонун нар жак сол жак тарабында Медина. А пайгамбар Медина көчүп атканда тескери 180 градуска башка жолду тандаган. Себеби алар аркасынан түшүп пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деген. А пайгамбарыбыз ыкманы өзгөрттү дагы бул жака келген. Бул жерде туруп аркасынан ошо Мекке мушриктери пайгамбарыбызды ким өлтүрүп келсе 100 башына 100 төө сайган. Пайгамбарыбыз ушул жерге чыгып, шу тоонун үстүндө үңкүр бар. Не бар экен? Урматтуу жаштар, өзгөчө эркектер чыгып келип коюш керек бир жолу. Башка бир убактарда гостиницада жата бербей, мына жерге 3-4 киши болуп, Жабали Саурга айда десеңиздер, таксилер айда таштап коет. Түнө түшөсүз дагы, кроссовкини кийин, колго бир баклажка сууну кармаң, бисмилла дегенде чыгып келиң. Бирок кимдин тизеси ооруса, бели ооруса, давлениясы болсо, ушул жерге келип дуа кылып эле кайра кете берсин. Чыкпай элечи. Агерде мүмкүнчүлүк бар, жаштар бар, күч-кубат бар, азыр таш чайнай турган учурлары, ал учурларда чыгып коюш керек да. Кийин анан
çıga alбай turgan gün gelip kalat. Şoning üçün bir Peygamberimiz çıkkan eken, Peygamberimiz jaşıngan eken, Peygamberimizni bul tog görgön eken, Peygamberimiz şu toğun üstünde baskan eken, ke men daha bir basıp koyayın. Peygamberimiz baskan yerde men daha basayın dep çıkıp koyuş gerek da toğanda. Mana o'sha Jabal Stavr deb. Unutmaymiz bu. Ne degen kene? Ha, Jabal Stavr. Sol jaqdagi ayıldın atı, uşul mikrorayondan, uşul emenin atı, kvartaldın atı Hijra. Bayağı göçö Hijra göçö bolçu. Mınal ayıl Hijra ayılı. Sebep Peygamberimiz uşu yerden köçü jasagan, oşonun için Hijra. Köçünü Hijra degenin manisi köçü. Manisi qanday eken? Köçü. Ha. Mına uşul yerde emne üçün 3 gün turdu qarаңыз endi. Uşul yerde turganda arkasından kapırlar izlep gelişti. İzlep gelip ünkürdün içinde Peygamberimiz menen Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'ı jaşınıp turuşat. Alar geldi dağı üstünen geldi. Ha. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh aytat, egerde bu kapırlar özünün putun mındayla başın ıldıy kılıp qaraganda bizdi görmek deydi. Bizdi görüp kalmak deydi. Özünün daşı putun qaraganda-çı. Biroq Allah Taalam kimdi saqtayın dese anı hiç kim göre albaydı. Allah Taala kimdin avirini atsa anı hiç kim saqtay albaydı. Qanday oldu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de qutqarış üçün, saqtaş üçün bir kögüçkön gelip durup jumurtqa taşladı. Eyvah. Bir kögüçkön gelip jumurtqa taşladı. Andan keyin jörgömüç gelip durup jelesin jaydı. Qarаңызчы. Ana bular oyladı, bu japayı kögüçkön, bu jakta jumurtqa adam balgan bar jerge taşlabaydı. Ama jele olsa jağıp turat. Bu yerde hiç kim жоқ eкен de ketip kaldı. Gördünüz mü? Allah Taalam oşu arqılуу mınандай jönüle saqtap koygan. Allah kimdi saqtayım dese bardıq nerse saqtagan hareketinde olup qarat eken. Kimdi жоқ kılan dese her bir nerse жоқ kılgan hareket bolup qalat eken. Mına oң жақтагы тоğuңuzlar uşu Savr degen toğ. Mına eldin barda uşu yerge ziyarat kılıp atat. Avtobusunu barın görüp atasızlar. Mına oң жақтагы biyik toğ Jabal Savr. Peygamberimiz 3 gün uşul yerde turgan 3 gün oşol yerde tamaktı. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'ın kızı Asma degen enemiz. Kim degen? Asma. Ayşe enemizin necesi olur. Ayşe enemizin necesi Asma. Boyunda var hele. Boyunda bolup turup dağı tündösü. Peygamberimiz menen Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh atasına 3 tün boyu tamak taşıgan. Uşu yerge çıkıp kayra taң erten түшүп баса берет эле Мекке мушриктер уктап аткан учурда. Ошо Асма энебиздин бел боосу бар эле. Ошо бел боону экиге айырган. Бирине Пайгамбарыбызга азык, экинчиси атасына азык. Ошон үчүн Асма энебиздин лакабы Затун Нитакайн. Эки бел боо ээси деп ат коюлуп калган. Энебиз ошо менен таанылган. Asma enemiz qanday tanıtır? Zatun Nitaqayn. Eki bel boy esi deb. Bu Asma enemiz bulçe Zubayr ibn Avam deb 10 kişiге Peygamberimiz beyişlik deb xushxabar bermedi. Esinizde barmı? Oşonun biri Asma enemizin güyösü. Asma enemizin güyösü. Anam bunun Abdullah ibn Zubayr degen batır bolgan. Oşonun apası. Medina'daki birinci törölgön bala Abdullah ibn Zubayr. Törölgönde Müslümanların öte çoğun bayram kılgan. Takbir aytışkan. Bardığı Allahu Akbar deb. Sebep degende jööттөр mınдай söz tarqatıştı. Medina'daç. Biz Müslümanlardı sıyqırlap koyduk. Dualap koyduk. Kara dualap koyduk. Bular balalı bolboyt degen. Şunday kılıp koyganбыз deb kıyınsınıpçı. Biroq Allah Taala elhamdülillah qanday balalı bolboyt. Asma enemiz o yerge barganda birinci töre atpayбы. Bismillah aytып açanda. Bismillahirrahmanirrahim. Emi qanday boldu? Ya, mına Bismillah'ın bereketi. Sizler de avliya desem işemeye atasınlar. Emi anda kimdiki işte verse al özünükünü ölçürüp tamızsın. Avliya sanar desem işemeysin hele. Ben bir dostum var hele. Qayerden eken aytpayla koyun. Başka uluttan. Anam biri maşallah derviş de aytat.
мен досторго, туугандарга, мен аулиямын десем, ишенбей ататам улам. Кандай десем дейт. Кантип жеткирип түшүндүрсөм дейт. Сен аларга түшүндүрбөй эле кой дедим. Сен аулиялыгыңы Кудай кааласа Алла Таала өзү түшүндүрөт деп. Так. Мына оң жактагы Мусташфа Нур деп коет. Нур деген больница ушул. Ажылар келгенде ушулардын бардыгы ушул жерде бекер дарыланат. Бул падышанын атынан атайы бекер дарыланат. Ошол бир 2-3 миллион ажы келсе, бир айдын ичинде ооруп калат да эми. Кээ бирлер операция болуп калат, татаал чоң операцияларга туура келип калат. Ошолордун бардыгына дары дармеги операциясы бекер. Машалла, бул дагы болсо дагы үммөткө кылган жакшылыгы. Алла разы болсун, кабыл кылсын. Ушул жердегилер машалла алып келип жүрдүк. Ажыларыбыздычы бир энебиз бир жолу эртең менен 84-дөбү, 87-де эле бир энебиз бар эле. Ажы бүткөн эле. Бүткөндөн кийин саарлап тараталып тайып кетип, жамбашы сынып калыптыр да. Карылыкта анан кийин ушул жерге алып келдик. Одеялага көтөрүпчү. Бияк неме кылып. Ошон үчүн мурда баягы ажыга келгенде ажылар кээ бирлер ушул ооруп калса, ушул жака жөнөтүп, ушул жака алып келип, дарылатып, анан кийин Кыргызстанга жиберип турат да. Рajixi мечитке келдиңерби? О баягы Сулайман Rajixi деген бай апасынын атынан мечит курган. Таанышып келип намаз окуп кеттиңерби? Ичи кандай экен? Жакшыбы? Керемет бекен? Алхамдулилла. Мына ошонун жанынан өтүп атабыз. Осо да эстетип коеюн дедим, мына оң жагыбызда ошонун мечити. Бул киши машалла өзүнүн мал мүлкүн балдар кыздарына кичине бөлүп берип, кичине эселе миллиардта булардачы. Анан кийин калганын бардыгын бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар кыямат күнгө чейин пайдалансын деп вакыф кылып койгон. Вакыф дегени жеке мүлктөн чыгып, Кудайдын мүлкүнө кирди деген сөз. Бунун ээси Алла деген сөз. Болду. Менин балдарым дагы ээлик кыла албайт, мураска дагы бөлүнбөйт, сатылбайт дагы, белекке дагы берилбейт. Ушунун аты вакыф деп коет. Не деп коет экен? Вакыф. Мына ушунун бардыгын курдуруп, салдырып, вакыф кылып койгон. О киши машалла тирүү. Өлгөн элекпи, өлө элекпи моюм. Ушу где-то бир 90дан өтүп калды. Ошо бир топ жашка чыгып калды. Бул өтө чоң машалла тарых жараткан, берешен, март, жоомарт мусулмандардан да ушундайлар машалла болот экен. Эми башка мамлекетке ажыларга мен эсимде бар. Канча ажы келсе ошонун ар бирине тамак берилет ушунун атынан бекер. Ар биринде сухой паёктор болот. Суусу, азыркындай сок, ичинде курма, анан кийин мына ичине булочка, ичинде да ушундай нерселер, балы бар, каймагы бар. Ушундай кылып туруп фуралар келет дагы бекер таркатылат. Машалла, ушундай берешендер болот экен. Алла разы болсун. Болбосо тарыхын угуп жүрсөң, уксаңыздар керек. Кандай болуп чоңоюп неме кылган. Азыр Кудайым буйурса Арафатка кетип атабыз. Каяка? Дагы бир жолу. Азыр эми андан кийин Муздалифага барабыз. Каерге барабыз? Кыргызстанга барганда айтып бере алабызбы ушуну? Башкаларга мен айтып беришим керек. Аларга даават беришим керек. Түшүндүрүшүм керек деген максатта уксаңыз, эсиңизде калат. Болбосо баягы атым неле деп анан эсте калбайт. Мына Жабали Саур дегенди көрдүк. Азыр иншалла Кудай кылса Мина деген жерге барабыз. Бая биз буну укпаган сөздөр да булар. Жамарат дейт, Жабал Нур тоосу дейт. Мына уккан эмеспиз да. Ошон үчүн мыналарды машалла ошон үчүн аттарды жакшы эстеп калышыбыз керек. Каерге бардыңар десе, анан балдарга да айтып бересиз. Мына Меккедеги зияратка ушундай жерлерди көрдүк, ушундай сөздөрдү уктук. Депчи. Мына жол ушул өзү Таифка алып барат. Каяка алып барат экен? Таиф деген 110 километр Меккеден.
Deniz dengeliğinde, deniz dengeliğinde. 2000 kilometre. 2 kilometre degen. 2000 metre. Ha, büyük, büyük. Büyük, mına lazım. Sizlerge mınday çapыс көрүнгөнү менен, аябай büyük тоолору бар булардын дагычы. Кар жаган жери бар, жамгыр жаган жерлери бар. Büyük тоолору бар. Ошо тоолордун бири ошо шаар жайгашкан Taif. Taif деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөө барган жер ошол. Меккеден пайгамбарыбыз не кылган экен? Жөө барган. Гаш кылгандагы ошол жерге барып туруп, кыдырып барып дават берген. Окуя мындай болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде жашап турганда эки тиреги бар эле. Эки канаты бар эле. Үйдүн ичинде Хадича энебиз эле. Пайгамбарыбыздын эң жакшы көргөн жубайы. Хадича энебиз биринчи исламды кабыл кылган аял. Аябай мал жанын аябай Алланын динине сарптаган аял. Пайгамбарыбыздын биринчи күндөн тартып акыркы күнүнө чейин жардам берген аял. Ошол аял энебиз өтүп кетет дүйнөдөн. Экинчиси Абу Талиб. Пайгамбарыбызды чоңойткан киши. Авасы, атасы менен бир тууганы. Hazret Ali'nin atası olan. Hazret Ali menен razıyallahu anhu. Peygamberimiz ataları bir tuğan. Ataları kандай eken? Abu Talib menен Abdullah eko bir tuğan bolat tuğanlar. Eko bir tuğan. Oşol Abu Talib imanга kelgen emes. Bирок İslamga жардам берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга өзгөчө жардам берген. Меккеде Абу Талибтин авторитети күчтүү болчу. Пайгамбарыбыз дават берип баштаганда, мына бут сөлөкөтүңөр, өзүңөр колуңар менен жасагансыңар, бул Кудай эмес. Силер өзүңөр жасап алып сыйынган кандай бул акмакчылык? Өзүңөр ошо таштан чегип алып, таш алып, же укпайт, же сүйлөбөйт. Ал силер өзүңөр жасадыңар го аны. Ошого сыйынасыңар бен. Андан көрөк жер асманды жаратканга сыйынгыла. Шериги жок, кудурети чексиз Аллага сыйынгыла. Деп бир Алла Таалага дават бергенде, бул Меккедеги мушриктер Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга токтоп тур, буну ордуна коёйлу деп анан киришет дагы. Бирок Абу Талибтен коркот. Кимден коркот экен? Абу Талибтен коркот дагы Пайгамбарыбызга бир нерсе кыла албайт. Себеп тигин авторитети күчтүү. Анан мындай кылып, ошо Абу Талиб өзүнө келип айтышты, айткан күндөрү болгон. Мына ийниңи кой деп койгун. Биздин ушу кудайчаларыбызды жаман сөгүп атат, тилдеп атат, ар нерсени айтып атат. Болбосо биз ордуна коебуз дейт. Абу Талиб айтат, мыналар ушундай деп атат, ушу даватыңды токтотчу дейт. Күндөрдүн биринде Абу Талиб айткан. Ава токтот деп атканда Пайгамбарыбыз Абу Талибке айткан. Ава деген, мен бул даватымды токтото албайм. Булар колунан келбейт. Эгерде даже айды күндү оң колума коюп берсе, айды сол колума коюп берсе, ошондо да токтотпойм деген. Анан булар болсо айткан Абу Талибке келипчи, бул Мухаммад иниң эмне үчүн дават берип атат? Эгерде мансапты кааласа биз жетекчилик кылып алайлычы, даватын токтотсун. Эгер байлыкты кааласа биз мына Меккедеги бардык байлыкты топтоп берели, биздин эң байыбыз болот. Эгерде ушу даваттын максаты үйлөнүү болсо, Меккедеги сулуу кыздардын бардыгын коюп берели, каалагандай үйлөсүн. Абу Талиб айтты, мынандай деп атат. Ушу даватыңды токтотчу десе, Пайгамбарыбыз айткан, мен аны үчүн келген эмесмин. Мен Алланын динин жеткириш үчүн келгенмин.
Маңа мансап, бийлик, байлыгынын башка нерсесинин кереги жок. Мен буну токтото албайм. Жада калса, эгерде күндү оң колума, айды сол колума коюп берсе да мен буну токтото албайм деген. Ошентип бирок алардын ортосунда кандайдыр келишпестиктен болуп тургандагы Абу Талиб өтүп кетет дүйнөдөн, өлүп калат. Хадиче энебиз менен Абу Талиб 1 жылда өлөт. Макулбу? Экөө тең тиреги болчу да. Эки тиреги кулагандай, пайгамбарыбыз ошол жылды кайгы жылы деп жарыялаган. Кандай жылы деп жарыялаган? Кайгы жылы. Амал хузн деп коет. Кайгы жылы деп жарыялады. Себеп дегенде өтө чоң жоготуу болду. Хадиче энебиз жанында дайыма көңүлүн көтөрүп, бардык нерсесин берип турат эле. Ал энебиз өтүп кетти. Абу Талибти аз айтып бердим. Бул киши өтүп кетти. Абу Талиб мусулман болуп өткөн жок. Бирок Хадиче энебиз мусулман эле. Алланын саламы келген, Алланын разычылыгы келген. Ошентип экөө өтүп кеткенден кийин, анан кийин буларга табылбай калды. Ана душмандыкты күчөттү. Тиреминада таянганы, колдоочулары жок болду. Эми мынаке деп туруп, булар душмандыгы күчөйгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу Меккеден Таифка мына азыр кетип аткан жолубуз. Түп-түз кетсек 110 километрде Таиф бар, ошол жака сапар алды. Эмне үчүн? Таифта араптардын эң кыйын уруусу жашайт эле. Бану Сакиф деген. Ошол эгерде ыйманга келсе, араптардын жергесинин мына баарында ыйманга келет деген үмүтү бар эле да. Күчтүү, таасирлүү уруу болчу да. Бану Сакиф деген. Ошо Бану Сакифке ушу үмүт менен барды, бирок ал жакта пайгамбарыбыз ойлогондой болбоду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы элге эле барып даават бергендин ордуна барып аттуу баштуулар менен сүйлөштү. Ушулар ыйманга келсе, ушулар менен сүйлөшөйүн, уят. Bir коомго келсе, барып эл аралап кирип кетпесин. Bir шаарга келсең, эшигинен дарбазасынан кир дегендей, аттуу баштууларын топтоп сүйлөштү. Бирок алар кабыл кылбады. Өтө копол, орой мамиле кылды. Баягы коому кууп чыккан сенби деди бирөөсүчү. Экинчиси айтып, баягы жалганчы сенби деди. Үчүнчүсү да ушундай балакет сөздөрдү айтып, пайгамбарыбыздын дааватын уккан тиякта турсун, жүрөгүн ренжитип, алардын баардын четке кагып кетирди. Пайгамбарыбыз анан булардан болбойт экен деп, анан жөнөкөй элге даават кыла баштады. Жөнөкөй элге даават кылганда тигилер пайгамбарыбызга каршы салып койду. Шылдыңдап, кыйкырып, ышкырып, түкүрүп, акыры анан кийин барып таш боронго ал таш менен уруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Таифте эсинен кеткен. Денесинен чыкпаган жерде кан чыгып кеткен. Мына ошондой күн оор болгондо Жабраил периште асмандан түшкөн, тоолорду башкарган периште асмандан түшкөн, мынаке айткан, Алла Таала сиздин дааватыңызды укту, алардын кылган мамилелерин бардыгын көрдү. Ошолардын бардыгын айтып туруп, эми мына тоону башкарган периштени мен менен кошо жиберди. Таиф деген шаар эки тоонун ортосунда эле. Сиз буйрук берсеңиз, экөөнү мындай кылып бириктирип коет деди. Bir тирүү жан калбайт деди. Пайгамбарыбыз айтты, жок деди. Мен ал үчүн келген эмесмин. Тескери дуа кылыш үчүн келген эмесмин. Мен булар эгерде ыйманга келбесе, булардын белинен чыккан балдар ошолор ыйманга келет деген үмүттөмүн. Я Алла, мен өзүмдүн алсыздыгыма арызданамын. Сен эле наразы болбосоң болду. Деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошолорго тескери дуа берген эмес. Наоборот, жакшы дуа берген. Айткан, Алла хидаят берсин. Булар билбей ушуну кылып атышат деген. Эми пайгамбарыбыздын дуасынын берекесин көрүң. Өздөрү ыйманга келбеди. Булар белинен чыккан балдары ыйманга келди да. Ошонун белинен чыккан пайгамбарыбыз дуасынын берекесинен белинен чыккан балдардын бири Кутайба ибн Муслим Орто Азияга исламды алып келди. Орто Азия исламды ким алып келтир? Ушул деді, ушу Таифтик болот ошол. Ошол баягы пайгамбарыбызды таш менен ургандардын балдары болот ошол. Пайгамбарыбыздын дуасынын берекеси менен мына ошолор алхамдулилла мынакей немеге келгендер да. Келип машалла мына карап Орто Азия, бардыгы Орто Азия ошол кишинин
Бану ошол Кутайба ибн Муслим деп. А Кутайба ибн Муслимге бардык ошо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дуасынын берекеси болгон. Мына ошо Таиф деген ошол. Мына Кудай кааласа эми мына Арафат өрөөнүнө келип калдык. Кайерге келдик эй? Арафат өрөөнүнө келдик. Кичине уктап агыла эми. Гостиницада да уктайбыз буюрса. Кичине уйкуну курбанчылык кылып койгула. Машаалла, машаалла. Мына сары көрүп атасыздар, она сарыларды. Сарыны каяктан көрүп атасың? Кана карагылачы гана. Ойголор көрүшү мүмкүн, бирок уктагандар точно көрбөйт муну. Мына сары да ошо сары жазылат го. Ошол Арафаттын границасы. Нар жагына ажы, нар жагында туруп калса ажы болот, бер жагына туруп калса ажы болбой калат да мына. Бул границаны Жабраил периште келип Ибрахим пайгамбарга көрсөткөн. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көрсөткөн. Пайгамбардын сахабалары келип мына ошо граница. Ана эски көрдүңүздөр, аркалар бар. Ана эски таштан. Эски аркалары бар. Мына Арафаттын майданына кирдик тугандар. Ажылар ушул жерде эрте менен келишет, күн батканга чейин болушат. Өзү Арафа күнү, Арафанын убактысы түш огондон күн батканга чейин. Түш огондон күн батканга чейин ушул жерде туруу важип болуп эсептелинет. Ошол 2-3 миллион калк бардык ушул жерге жайгашат. Бардык ушул жерде Арафа күнү, мына ушул жерде Алла Таалага жалбырап, дуаларда, зикирлерде алек болушат. Анан Кудай калса бунун чечмелегени, тарыхтары азыр бардык берки жамааттарда келсин, алар дагы уксун, анан айтып берем, ага чейин зикир. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Субханаллах. Субханаллах. Аллага эң жаккан сөздөрдүн бири Субханаллах. Аллага эң жаккан сөздөрдүн бири Алхамдулилlah. 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 Ушул сөз бүткүл дүйнөнүн байлыгынан жогору турат. Алхамдулилlah. Айткан сайын бейишиңизде бир даракты келет. Алхамдулилlah. Аллага эң сүйкүмдүү сөздөрдүн бири Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, ага дозок оту арам, бейиш важип болот деген. Ла илаха иллаллах. Ошон үчүн өлүм качан, каерде келерин эч кимибиз билбейбиз. Ошон дайыма тилибизде ла илаха иллаллах. Ушуну айтып жүрөйлү. Тилибизди көндүрөйлү. Ла илаха иллаллах. Сразу тилибизден ушу чыксын. Ар бир учурда. Ла илаха иллаллах. Башка нерсени айта бербей, bir кичине бир нерсе болуп кетсек, ушу көндүрүшүбүз керек экен тилибизди. Сразу ла илаха иллаллах. Кырсыкты көрүп калсак, ла илаха иллаллах. Бу дүйнөгө адам келди, көрүп калдык, перзент келди, наристе келди. Ла илаха иллаллах. Бу дүйнө адам өлүп калды, адам өлгөн адамды көрдүк. Не дейбиз? Ла илаха иллаллах. Не дейбиз? Ла илаха иллаллах. Дайыма. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Oho, bu Arafat'a kim gelip ketpedi? Ne degen paygambarlar, ne degen sahabalar, oliyalar,
Oy. Qancha жылында qılğımdan beri. Адам атабыз менен обой энебиз таанышкан жер ушер. Жолуккан жер ушер. Günölөрүнө тооба кылган жер ушер. Алла Таалага жалдырап, жалбыраган жер ушер. Дуалары кабыл болгон жер ушер. Пайгамбарыбыз пешимден күн батканга чейин дуа кылган жер ушер. Kur'an-ı Kerim'den dindi толық кылып түшүрдүм деп Алла Таала кабар берген жер ушер. Аллага шүгүр. Ya Rab. Kim 4 жолу Ya Rab dese Allah айтат экен. О пенде мен таярмын, айтчы, не дейсиң өзү дейт. Акырын түшкүлө, эсен аман. Айста түшкүлө. Мына Арафатка салкын мезгилде келдиңер. Эң салкын мезгилде келдиңер. Кудай берди сиздерге. Арафатка салкын мезгилде келдиңиздер. Алла Таалам берди дейм. Кара ойлобогула, ушу Арафат ушундай эле болот окшойт деп. Сиздерди өзү 1 июнда 1 алып келиш керек. Азыр мына келгениңер азыр кичине мындай окшобой атат. Июнда 1 алып келгенде анан Мекке эмне, Арафат эмне өлгөнгө чейин эстен кетпей турган калат да. Аллага шүгүр а. Азыр эле айтпадыкпы? Салкын болсо Аллага шүгүр, ысык болсо эмне кылабыз? Сабыр. Биздики ошо эле экөөнүн бирөөсү. Же шүгүр же сабыр. Салкын экен, алхамдулилла, шүгүр кылабыз. Biraz ысып кетсек, сабыр кылабыз. Чыйпыйыбыз чыгып кыйкырбайбыз, өкүрбөйбүз. Башкаларга деп мындай кылып асылбайбыз. Ар сөздү айта бербейбиз. Урматтуу умрачылар, Арафат майданына кош келипсиздер. Арафат майданына кош келипсиздер. Автобусубуз бул жерде, Кудай кааласа мына жака азыр басабыз, обратно ушу жол менен келебиз. Арафат боюнча алаксыбай, жакшы көңүл буруп угуп коюңуздар. Арафат деген сөздүн мааниси таануу, билүү, моюнга алуу деген маанилерди келтирет. Адам атабыз менен обой энебиз ушул жерде таанышкан экен, ушундай кеп бар, ошон үчүн Арафат деп коет. Экинчиси, Ибрахим пайгамбарга Жабраил периште түшүп, ошул ыйык жердин Арафаттын границасын чектеп көрсөтүп атканда, Ибрахим пайгамбарга Жабраил периште айткан экен. Арафта бунун мааниси кыргызча билдиңби деген сөз. Мына чегараны мен сага көрсөтүп атам, таанып ал, билип ал, билдиңби, тааныдыңбы дегенде Ибрахим пайгамбар арафту, билдим, тааныдым деп. Ошон үчүн Арафа деп ат коюлуп калган. Так. Үчүнчүсү, Арафа дегени бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар ушул жерге келишет дагы бири-бири менен таанышышат. Мурунтан кылым карыткан төөлөрдүн доорунда аттар эшек менен келген, жөө келген доорда дагы мусулмандар ар жерден дүйнөдөн булуң бурчунан келип, ушул жерде ассаламу алейкум, Кыргызстандагы мусулмандар кандай, эл журт кандай, Африкада эмне болуп атасыңар, Европа эмне болуп атат, бул жак Азия, Индонезия эмне болуп атат деп, бири-бири менен достошуп, бири-бири менен таанышып, бири-бири менен чайлашып, бири-бирине дуа кылышып, ошо болгондуктан таанышкандын себебинен Арафа деп калган. Төртүнчүсү, этираф деп коет. Адам өзүнүн күнөөсүн мойнуна алгандын себебинен Арафа деп калган. Арафа деген ким? Ушу Арафа тоосунда азыркы границанын ичинде Арафа күнү ушул жерге келсе, ошол ажы болот. Арафа күн кайсы? Биз мусулман, ислам тарыхын жакшы билишибиз керек. Исламда дагы 12 ай бар. 12 айдын 12-чиси Зилхиджа деген ай. Ошонун 9-чу числосу Арафа деген күн. 10-чу числосу Яумун Нахр деп коет, Курбан айт күнү. Кайсы күн экен? Курбан айт. Курбан айттан bir күн мурун Арафа дейт кыргыздар. Не деп коет экен? Эртеге Курбан айт дегенде bir күн мурда кыргыздар жыт чыгарат. Не кылат? Жыт чыгарат.
Каяка кетип атасың десе, о, Москвадан, Новосибирскіден келатам. Барып ушу, о, паланчанын арапасын өткөзүп коеюн дедим эле. Ашын берип, эсиңиздерде да? Bir gün мурда мына ошол Арафа. Ошо Арафа деп алганбыз, атак арапчасы ошо Арафа. Ошол күн, Арафа деген күн, ошол күн менен жер эко лайык болсо, ошондо ажы болот. Азыр бүгүн Арафа күн эмес, бирок Арафа жерде турабыз. Мейлиби? Эгерде Арафа күнү бул жерге келбей Кыргызстанда болуп калсак, Арафа күндү таптык, бирок Арафа жерге келбедик. Ошондуктан дагы ажы эмеспиз. Мейлиби? Ажы болуш үчүн эко болуш керек экен. Кандай экен? Арафа күнү каерде болуш керек экен? Бишкекте болушту. Ушул жерде болсо, ана мына Арафа. Ошол пайгамбарыбыз айтканда, Аль-хаджу Арафа деген. Пайгамбарыбыз айткан, Аль-хаджу Арафа. Ажылык Арафа күнү Арафада турган ушул ажылык деген мына. Тугандар, пайгамбарыбыз айтат, дуалардын эң мыктысы Арафа күндүн дуасы. Шайтан эң кор болгон, эң бактысыз болгон, өзүнө өлүм тилеген күн Арафа күн дейт. Карачы. Арафа күндүн касиети чоң. Пайгамбарыбыз айтат, ким Арафа күнү ороза кармаса, 2 жылдык күнөөсү кечирилет. 1 жыл мурунку, 1 жыл кийинки. Ушул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Арафа күндөн кийин эртеси күнү курбан айт болду. Андан кийин 3 айдан кийин дүйнө менен кош айткан. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашоосунда бир ажылык кылган, фарыз ажылык, коштошуу ажылыгы Мадинадан чыкканда 10.000 сахабалардын тегерегинде. Жолдон кошулуп Меккеге жеткенге чейин 100.000дин тегерегинде болгон. Анан кийин ушу Арафа тоосуна чыгып атканда 124.000 азы көп болжолду сахабалар пайгамбарыбыз менен бирге ажылыкка келген. Пайгамбарыбыз айткан, "Худу анни манасикакум". Эй, силер ажылыктын жол жоболорун менен үйрөнүп алгыла. Мүмкүн кийинки жылы мени көрбөй каларсыңар деген. Ошентип, мынал эми күн батыш жакты карагыла. Ана мунаралы мечитти көрүп атасыңар. Көрүндү мунаралы? Ошол мечиттин аты Намира. Не деген экен? Пайгамбарыбыз ошол жерге келди дагы сахабалар менен. Пешим менен асырды, касыр, жамы ва касыр экөөнү бириктирип окуду. Пешим намазды жана асыр намазды экөөнү бириктирип, пешимдин убагында окуду дагы, хутбаны берип айтты. Ошол жерден басып келди дагы мына тоого келди. Мына ал тоо, адамдар чыгып аткан тоо, ушунун тоонун аты Жабал Рахма. Не деген аты экен? Алланын райымы жааган тоо. Алланын райымы түшкөн тоо. Ушунун аты Жабал Рахма, Алланын райымы түшкөн тоо деп атат. Пайгамбар ушул жерге келди дагы төөсүнүн үстүндө пешим намаздан кийин күн батканга чейин үммөткө дуа кылды. Болжолду 5 саат. Канча? Элестетиңиз. Себеп Алла субханаху ва таала аят түшүргөн ушул жерде. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Бүгүн мен силердин диниңерди толук кылып бердим. Мен силерге неmatымды да бүтүрүп бердим. Жана силер үчүн ислам динди разы көрдүм деген аят түшкөн. Мына. Диндин толук болуп түшүүсү ушул аят ушул жерде түшкөн тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төөнүн үстүндө баяндама кылып атып чаңгаганда Умму Фадл, Аббас разияллаху анху аялынын аты Умму Фадл. Ушу энебиз пайгамбарыбыз мурда айтчу эле, Арафа күнү ким ороза кармаса 2 жылдык күнөөсү кечирилет дейт эле. Өзү орозо экенби же орозо эмес экенби деп бир сүт берет. Бир идишке эмне берет экен? Сүт берет. Пайгамбарыбызга берип койгулачы депчи. Пайгамбарыбыз ошонча миңдеген адамдын көз алдында сүттү бардыгына көрсөтүп ичет дагы орозо эмес экенин билдирет. Ушундан улам ким ажылыкка келбесе, ага орозо кармаган сүннөт, ким ажылыкка келсе, орозо кармабаган сүннөт. Түшүнүктүү болдубу бул? Ушул жерден үммөткө дуа кылган. Ушул жерде насааттарын айткан. Ушул жерде күн батканга чейин турган. Төөсүнүн аты Касва. Төөсүнүн аты кандай экен? Касва. Күн баткандан кийин
Andan keyin anan bul жерден нары Muzdalifa деген ıyık жерге түшкөн. Muzdalifa деген өрөөн бар, andan keyin Mina деген, andan keyin Jamarat деген, anan Kaaba Mekke. Угуп туруңуздар. Жакшы карап алыңlar. Arafat, Muzdalifa, Mina, Jamarat, шайтанга ташырткан жер. Andan keyin Mekke, Kaaba. Түшүнүңүздөрбү? Ушул жердин бардыгын атын Машаир деп коет. Не деп коет экен? Allah'ın ulu belgileri. Ne belgileri? Adam atağızdan tartıp İbrahim paygambardan mınake gelip paygambar Muhammed Aleyhisselam'a çeyin bardık paygambarlar baskan uşu kasiyetli ulu Allah'ın belgileri özünçe uşularını maşair деп koyat tuğandar. Mına uşul Arafat Na'man degen öröndün çeti. Kaysı öröndün? Na'man este kalsın. Na'man degen örön. Na'man degen öröndü bilesin dese bilem. Kayakta? Mekke'de al. Oşonun bir çeti Arafat deysiz. Na'man degen örön. Dalina oyunca aytıp koyun. Müslim Şerif'te gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah Teala Adam atağızı jaratkanda belinençi kıyamat günge çeyin gele turgan urpaktardı çıkargan. Oşonun arasında biz bar elek. Kıyamat günge çeyin Adam atağızın kança balası dünyaya gelse oşonun bardığın Adam atağızın belinden çıkargan. Uşu Na'man örönde çıkargan. Kayerde? Na'man örönde çıkarıp durup barından vada algan. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ey men silerdin robungar emesmin bi? Silerdin jaratuçuңар, kajetиңерди бүтүрүүчүңөр emesmin bi degende bardı ruhtarыбыз жооп берген. Ruhtarыбыз жооп берген. Al vakta bizim denemiz gele jaral ele enen içinde payda bol ele ruhtarыбыз ruh alamında jaralgan ele. Bala dep жооп бергенбиз. Ова, ya Allah sen bizim robubuzsun. Sen bizim jaratуучубузsun. Sen bizni tarbiyalaçubuzsun. Sen bizim kajetlerimizi бүтүрүүчүсүн dep barыбыздын ruhtarыбыз жооп берген. Çünkü barыбыз ruhtarыбыз ne kılgan? Жооп берген. Oşol uadanın atı misak dep koyat. Ne dep koyat eken? Bizde aytılıp katko. Kaçantan beri musulmansın sen? Al-Mustaq'tan beri deydi. Ne degen söz? Al-Mustaq degen, al-misak degen söz. Al-misak degeni kelişim degen. Allah jaratıp kelişim algan. Oşo örönde olgan. Oşon üçün tak što bul jerge birinci jolu gelgen joksuzlar, ekinci jolu geldingizler. Bizde ruhtarыбыз berде болгон. Bizde ruhtarыбыз berде ne olgan ekene? Болгон. Azı gelgenimiz bul ekinci jolu. Jaratkan Allah Taalam jar bolsun. Barыбызга alhamdulillah Arafanı süyüsün nasip kılsın. İnşallah bir jakşı niyet kılıp koyaylı. Uşul Arafa günü geleyli. Hazır Arafa günü emes eken, Arafa jerge gelip biz, bura kaçan geleyli? Al degeni ajılığa geleyli degen söz. Niyet var mı inşallah? Anda jürüңüz dedim. Bir dua kılabız. Ya Allah, baldarımda alıp gel. Ya Allah, neverelerini de alıp gel. Ya Allah, çeverelerini de alıp gel. Ya Allah, kıvıralarını da alıp gel. Tıvıralarını da alıp gel. Ya Allah, kıyamet günü çeyin benim belimden çıkan urpaklarının barını alıp gel. Bardık ümmet düşerger ziyaretine tevfik ver. Oşo günlerge Allah Taalam jetkirsin. Allah Taalam kabul kılsın elhamdülillah. İnşallah jakşı niyet jarım dölet tuğandar. Daima niyet kılganda korkpoңuz. Men gel alam gel albayımбы? Anan akça tapamбы tapпайымбы? Anan kanday bola degen depçi. Niyetle kılıp koyun. Allah Taalam inşallah kalagan bolsa bardığın orundatıp koyat. Sebeplerini jaratıp koyat. Al boyunca вообще kıjalat bolboysiz. Şunu bitirelim. Münacatda maşallah kıymıl hareketler olup atat. Kudaga şükür şu bardık musulmanlarga rahatına, ibadatına atayı uşların var gözlemeli. Mınal jol menen men çın aytayım be. Birinci jol geldim bura udaşlı jer eken mınauçu. Biz al jaka düşüp kalçı elek dagı. Al jaktan jök elgi çekti bir topta. Mınau eme avtobusçular şu ta akıldı var. Bular kasni da. Ha? Bilet bular. Maşa.